Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге алсыроо тууралуу сүйлөп бермекчимин. Муну башкача кылып айта турган болсок, энергиянын жетишсиздиги болот. Ар бир адам кабылып турат жана тилекке каршы кээ бир адамдар дайыма өзүнөн ушул алсыздыкты сезип жашайт. Жада калса эртең менен ордунан ушул ойгонгондон тарта эле күчү жок болуп калгандыгын сезет. Айрыкча кандайдыр бир ушул өнөкөт оорулардан жабыркап жүргөн бейтаптар. Анан буга биз эки жактуу карашыбыз керек. Биринчиден, алсыздык ар бир адамда болот деп айттым. Дени соо адамда дагы болот. Айрыкча мисалы ошол орозо туткан учуруңузду эстеп көрсөңүз, ач кабылгонуңузда же болбосо чарчаган учурларда биз алсыздыкты сезебиз. Башка учурда болсо бул оорунун дагы түрлөрү бар. Мисалы сиз өтө бир жөнөкөй оору менен урсаңыз дагы ал курч кармап калса, энергияңызды толук жоготосуз айыкканга чейин. Кээ бир оорулар бар, жөнөкөй эле, бирок ал деле ушул сизге толук кандуу жүрүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. Жеңилирээк болгон өнөкөт оорулар жана ошондой эле оор ушул өнөкөт оорулар бар. Мында адам энергиясын толугу менен жоготот дагы, тилекке каршы дайыма өзүнөн алсыздыкты сезип жашайт. Ага ушул керек болгон баардык нерсени организмине берип турса дагы. Андыктан сиздеги алсыздык, сиздин таанышыңыздагы алсыздык же мендеги алсыздык үчөөбүздүкү үч түрдүү болот. Ошол себептүү эгерде өзүңүздөн ушундай симптомду байкап жаткан болсоңуз, анда жакшылап бир балким текшерүүдөн өтүп коюш керек болот да. Анан эми ушул сиздеги алсыздык нормабы же кандайдыр бир ооруданбы, муну кантип билсек болот? Өйдө да айтып өттүм, кээде үзгүлтүксүз бир жума 10 күн катуу иштеп калабыз, уйку аз болгон учурлар болот. Ошол учурларда ушул алсыздык болот дагы, кийин кайра калыбыңызга келип жакшы болуп, өзүңүздү жакшы сезип калсаңыз, же мисалы бир жумада 2 күн болсо дагы өзүңүздү өтө бир жакшы, күбөлүү, күчтүү сезип калган күндөрү бир аз алсыз болсоңуз, демек сизде баардыгы жакшы. Сиздеги алсыздык бул адатта болуп туруучу эле көрүнүш катары карасак болот. Жана акырында бир канча сунуштарды айтам. Ошолорду аткарып турсаңыз, өзүңүздү жакшы сезип жүрө бересиз. Ал эми алсыздык сизден таптакыр кетпей жатса, эмне кылсаңыз дагы, буга кошумча тамак табитиңиз болбой жатса, жана мындан сырткары дагы анча мынча ушул белгилер болсо, анда сөзсүз түрдө текшерүүлөрдөн өткөн максатка ылайыктуу болот. Биринчи кезекте эмне кыласыз? Бүгүнкү күндө ушул чекап деп бир канча анализдерди айтып жүрөбүз. Ошолорду тапшырыш керек. Мен азыр аларды санап берейин. Биринчиден, албетте, общий анализ кровь, экинчиси общий анализ моча, мындан сырткары жалпы ушул биохимический анализдер деп коет, ошолорду тапшырыш керек. АЛТ, АСТ, креатинин, сахар крови, ТТГ жана дагы СРБ, ушул анализдерди тапшырыш керек болот. Жана жалпы жыйынтыкты балким өзүңүз деле карап көрүңүз. Ушул анализде жыйынтык менен тушунда референтный значение деп коет. Эгер дал келип жатса, анча мынча эле бир аз айырма болсо, анда жада калса врачка барыштын деле кереги жок. Сизде баардыгы жакшы болгону ушул акырында айта турган бир канча сунушту аткарып турсаңыз эле болду. Бирок анализде чоң айырмачылыктар болсо, бирөөсү да болсо дагы башкачараак чыгып калган болсо, анда сөзсүз түрдө терапевтке консультацияга барган максатка ылайыктуу болот. Анан ошондо балким сизден ошол анемия аныкталат. Балким сизде өнөкөт бөйрөк оорусу бардыр. Мүмкүн сизде гепатит бардыр. Мүмкүн сизде ошол кошумча дагы башка бир өнөкөт оору бардыр. Ушуларды аныкташ керек да. Аныктагандан кийин өзүңүздүн ооруңузду дарылагандан кийин алсыздык сизден кетет. Көпчүлүк учурда ушул алсыздыктын түпкү тамыры эки оорудан чыгат.
Биринчиси бул аскандоолук, айрыкча аял кишилерде көп болот. Биздин өлкөдө дагы бул көп. Экинчиси гипотиреоз деген оору бар. Зоб деп коебуз, ушул калкан безинин гормонду жетиштүү бөлүп чыгара албашы. Ушул эки ооруда айрыкча адам өзүн алсыз сезет. Андыктан өйдө айтылган анализдердин баарын тапшырыш керек, анан терапевт менен байланышта болуш керек да. Ошондо сизге ошол алсыздыгыңызга ошол туура дарылоо планы түзүлөт. Эми текшерүүлөрдөн өттүңүз, баардыгы жакшы, бирок өзүңүздү алсыз сезип жатасыз. Анда эмне кылыш керек? Анда алдыда мен айта турган бир канча сунуштарды аткарышыңыз керек болот. Демек, бизде энергия бар. Мындайча айтканда, биздин денебизди кармап турган, биздин жашообузду ушул жөнгө салып бир улам эле ушул басып жүргөнүбүзгө деп коелу, мээбизди иштеткенибизге деп коелу, бүтүндөй организмибизди иштеткенге энергия керек болот. Мисалы, бензин куюлат го машинеге. Ошол сыяктуу эле адамга дагы энергия керек болуп турат да. Анын каны улам айланып, клеткаларга ошол кислород жетип, ошол жерге питательный веществолор жетип туруш үчүн бизге энергия керек болот. Бул энергиянын булагын биз АТФ деп айтабыз. АТФ керегинче болуп турса биздин организмибизде, анда биз өзүбүздү жакшы сезебиз. Анан АТФтин ошол үзгүлтүксүз булагы болбойт. Айтайын дегеним, сиз тамак жедиңиз, барып эле ошол сизге энергия болуп бербейт. Ал бир катар ушул химиялык ушул өзгөрүүлөргө дуушар болуп отуруп, акырында гана ошол бизге энергия катары организмге берилет дагы, корутулат. Ошол себептүү тамак жесем эле энергия болуп калыш керек деп ойлобоңуздар. Ал тамак түшүп, ар бир клеткага жеткенге чейинки аралык бар. Анан ушул процессти жөнгө салып иштетип турганга эмне керек? Витаминдер керек. Витамин группа Б, витамин С, микроэлементтер, айрыкча магний, селен деген ушундай микроэлементтер дайыма болуп турушу керек. Эгерде булар жетиштүү болуп тура турган болсо, ошол клеткалардын биздеги 10 триллион клетканын ар бири ошол АТФ менен өз учурунда керегинче камсыздалып турат. Анан көп учурда ушул АТФ кээде ошол коротулуп, андан ашыкча болуп калган учур болот да. Ошондо бул эмне болот? Бул запас болуп сакталып турат. Гликоген деп коет. Ошол глюкоза гликогенге айланып туруп, ал биздин боорубузда сакталат, жана ошондой эле биздин булчуңдарыбызда сакталат. Мындан дагы ашкан ошол ашыкча энергия биздин ошол денебиздин ошол бөлүктөрүнө май түрүндө сакталып калат. Ошол себептүү алар бизге балким дароо эле зыян тийгизбейт, бирок алар уламдан улам жыйнала берсе биздин денебизде, бара-бара өзүнүн зыянын дагы тийгизе баштайт. Толгонубузда айтып жатам. Мындайча айтканда, бизге түшкөн энергия бизде үзгүлтүксүз айланып, бизди иштетип турбайт. Ал коротулуп кетет дагы, коротулгандан ашып калган болсо, дароо гликогенге айланат, майга айланат, денебизде сакталып калат. Андыктан биздин максатыбыз ушул АТФти өз учурунда коротуп туруу болушу керек. Коротуш үчүн бизден эмне талап кылынат? Бизден аракет талап кылынат, бизден кыймыл талап кылынат. Эгерде биз дайыма кыймылда боло турган болсок, жок дегенде басып жүрө турган болсок, анда биздеги ошол АТФ энергиялар коротулат дагы, өзүбүздү анча алсыз сезбей калабыз. Ошол себептүү биз алсыз болбошубуз үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Дайыма кыймылда болушубуз керек. Анан ошол АТФ ошол клеткаларга ошол керегинче берилип туруш үчүн өйдө айтылгандай витамин группа Б, селен, магний, ушулар мисалы марганец, ушулар дайыма тамак аш аркылуу организмге түшүп турушу керек да. Анан чындыгында мисал үчүн биз магнийди бир азыктан ала турган болсок, селенди бир башка азыктан алабыз. Витамин Сны бир азыктан ала турган болсок, витамин группа Бларды дагы башка азыкта көбүрөөк болот. Айтайын дегеним,
бизде ушул витаминдердин, микроэлементтердин сапасы топтолуп турбаса, дайыма керегинче болуп турбаса, баары бир энергия керегинче бөлүнүп чыкпайт дагы, алсыз боло беребиз. Андыктан эмне кылышыбыз керек экен? Мүмкүн болушунча көп түрдүү азыктарды жешибиз керек. Мен эки түрдүү азыктарды көбүрөөк сунуштап коеюн. Биринчиси эт болушу керек. Сөзсүз түрдө кара эт, кызыл эт десек болот. Анан экинчиси болсо бул жаңгактар. Анткени жаңгак бизге керек болгон микроэлементтерди керегинче бере алат. Андыктан ушул эки түрдүү азыкты рационго көбүрөөк киргизели. Чектен ашпасак болду. Керегинче алып турсак, анда бизде витаминдер керегинче болот, бизде микроэлементтер керегинче болот. Алар болсо ушул АТФти көбүрөөк иштелип чыгышына кайсыдыр бир деңгээлде шарт түзүп берет. Демек бизге керегинче энергия болуп туруш үчүн эмне керек экен? Биринчиси кыймыл керек, экинчиси мүмкүн болушунча көбүрөөк түрдүү азыктар керек, көбүрөөк түрдүү нерсе жешибиз керек. Өзгөчө эт азыктары жана жаңгактар деп айттым. Жана ошондой эле биз өзүбүздү алсыз сезбешибиз үчүн организмдин башка муктаждыктарын дагы берип турган максатка ылайыктуу болот. Айрыкча ушул мисалы уйку деп коелу, өз учурунда укташ керек болот. Анан мындан сырткары биздеги ушул стресс деп коелу, стресс болгон учурлар мүмкүн болушунча жоюлуп туруш керек да өз убагында. Ошондо өзүбүздү алсыз сезбей калабыз. Андыктан ушул аракеттерге барыңыздар жана алсыздыкты жоюңуздар. Алсыз болсоңуздар, алсыздыктын себебин табыңыздар, дарыланыңыздар. Эгерде сизден эч кандай оору табылбаган болсо, анда азыр айтып өткөн сунуштарды аткарыңыздар. Кыймыл керек, жаш болсоңуз жада калса спорт керек, мүмкүн болушунча көбүрөөк түрдүү азыктарды жеш керек. Витамин, таблетка түрүндөгүлөрдү эч убакта албай эле коюңуздар. Алар эч кандай жардам деле бере албайт. Маалымат кызыктуу болсо сөзсүз түрдө сактап алыңыз, башкаларга жөнөтүп коюңуз жана комментарийге түшүнбөй калган суроолор болсо жазсаңыздар болот.